Срочно билдирүү: күн күркүрөп чагылган болуп жатканда сууга түшпөөнү суранабыз. Пляжда сууга түшүп жаткан учурда чагылган түшүп 3 адам мерт кетти. Депутат Ысык көлдө скутер менен жаш баланы сүзүп кеткени айтылууда. Азырынча баланын абалы айтыла элек. Бул көрүнүшкө сиз кандай комментарий жазасыз? Буту менен рулду башкарып жаткан адамдын видеосу тарады. Орусияда спирт ичимдигин ичкен жаран 3 досун бычактап салды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ысык көл жана нарында сел жүрүшү күтүлөт. 15-16 июль күндөрү туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Ысык көл нарын облустардын Тоолуу жана Тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Андыктан УКМ арыктарды, сел каналдарын тазалап, кырсыктын алдын алуу иштерин жүргүзүү зарылдыгын эскертет. Тул аймактарда эс алуудан баш тартып, коопсуз жайларда болуу сунушталат. Кандайдыр бир кырдаалдын күбөсү болсоңуз токсоосуз 112 кызматына билдириңиз. Чалуу акысы жана күнү түнү кабыл алынат. Орусияда спирт ичимдигин ичкен жаран 3 досун бычактап салды. Милиция кызматкерлери 13 июлда Москва районунда спирт ичимдиктерин ичкен 3 досун бычактап салган мурда соттолгон жаранды кармашты. Жабырлануучулар ооруканага жаткырылышты деп билдирди. ИИМдин облус баш боюнча башкы башкармалыгынын маалымат коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Татьяна Петрова. Толстой көчөсүнө жайгашкан үйлөрдүн биринин жанында спирт ичимдиктерин ичип отурган 4 кишинин ортосунда чырчыгып, андан кийин алардын бири каршылаштарын бычактап салган деп жазган Петрова телеграм каналында. 36 жаштан 54 жашка чейинки 3 эркек киши жаракат алган, баары ооруканага жаткырылды. Унааны буту менен башкарып бара жаткан жигит соц тармактарда талкууга түштү. Социалдык тармактын колдонуучулары видеодогу жаранга чара көрүүнү талап кылышууда. Эмне деген жапайылык, эртең штраф төлөдү деп жаңылык күтөбүз. Кечирим сурап штраф төлөгөнүңөрдү көрөлү. Колуң менен тапканыңды буту менен берет экенсиң да. Жоопко тарткыла мындайларды. Өзүң авария болсоңго мейли күнөөсү жок бирөөнү сүзүп алышың мүмкүн деген өңдүү комментарийлерди жазышууда. Азырынча видео качан кайсыл жерде тартылганы белгисиз жана расмий органдардан комментарий берелек. Кошумча кийинчерээк маалымат беребиз. Иштеп атканыңарсы? Орусияда пляжда чагылган тийип 3 адам каза тапты. Бүгүн 14 июлда Орусиянын Тула облусундагы Ока дарыясынын жээгиндеги пляжда чагылган тийип 3 адам каза болду. Бул тууралуу орус басылмалары жазышууда. Окуя Шахтер мейманканасы жайгашкан аймакта болгон. База телеграм каналынын маалыматына караганда чагылган эс алып жүргөн 7 адамга тийген. Ал эми айрым басылмалар окуя учурунда адамдар сууда болгонун жазышууда. Чагылгандын натыйжасында 2 чоң киши жана 1 бала каза болуп, дагы 4 жаракат алган. 2 ооруканага жеткирилсе, калгандарына окуя болгон жерде дарыгерлер биринчи жардам көрсөтүшкөн. Жергиликтүү бийлик жарандарды күн күркүрөгөн маалда ачык жерде, өзгөчө сууда болбоого чакырууда. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Жалал Абад облусунда бир жумада 138 унаа айып короого токтотулду. Жалал Абад облусунда 4 июлдан 11 июлга чейинки аралыкта мас абалда унаа башкарган 42 айдоочу аныкталды. Мындай маалыматты Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Маалым болгондо 2110 айдоочуга административдик протоколдор түзүлгөн. Ылдамдыкты ашыра айдаган 1064 айдоочу аныкталган. 99 айдоочу карама каршы тилекеде унаасын башкарган. 138 унаа айып короого токтотулган. Нарында уй супермаркетке кирип кеткен. Нарын шаарында кызык окуя болду. Бир буй супермаркетке кирип кетти. Ал дөкөнүн эшигинен ичкери кирип, текчелерди карап басып жүргөн. Муну көргөн кардарлар таң калышып, кээ бирлери видеого тартып алышкан. Акыры дөкөнүн күзөтчүсү уйду мүйүзүнөн кармап, сыртка чыгарып жиберген. Бул окуя социалдык тармактарда тез тарады. Колдонуучулар тамашачын
комментарий жазып, уй өзү келип сүт менен эттин баасын көргөнү келиптир дешти. Уй кайдан киргендиги азырынча белгисиз, бирок бул окуя шаар тургундарына күлкү тартуулап, кадимки күнгө аз да болсо шаң кошуп койду. Депутат Сулайманов Көлдөскү терми менен баланы сүзүп кетишкенин маалымдады. Бүгүн 14-июлда депутат Элдар Сулайманов Көлдөскү терми менен баланы сүзүп кетишкенин маалымдады. Баланы ооруканага алып кетишти. Майзам бар, бирок иштебейт. Эң башкысы бала аман болсо экен деп жазылат анын соц тармактагы баракчасында. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз иштерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерин бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Проспект полкалды. Но что плохого, смотрите, ребята, что плохого тут, хорошо? El qanday razı var. Kechina sabr qilib Kechina sabr qilasizlar. Anan keyin ajokelar. Emak kim? Qanat. Bu yerda mana fasad o'nglash kerak, emaschi? Fasadlar qanday yo'lda soni bo'lib qoldi, trotuar bo'ladi, yo'l bo'ladi. Endi o ekletning fasad o'nglash kerak bu yerda. Qanaqa qilibchi? Her kim o'ziniki. Uyinga ishga kirsa qo'qan, sirtdan chiqsa Bangladesh. Sirtini o'nglash kerak, ishini o'nglash. Bu Sutko'l Qorayg'irda pansionat ulan. Kanalizatsiyasi berdi. Chiqarib qo'ygan bo'lgan. Ular o'xshaydi. Бүгін 2025 жыл 13 июль экология және техникалық көзөмөл кызматынын Суккөл регионалдык башкармалыгы тарабынан интернет булактарына чыккан Торайгыр айылынын көлүнжегинде саркынды сууларды көлгө коюрат деген маалымат боюнча жеринде тактаганбыз. Тактап эч кандай саркынды суу агып атканы аныкталган эмес. Бирок ошентсе деле жеке жеткен трубалардын баарын каздыртып алдыртып салдык. Мына Торайгыр айылынын көлүнжеги аталган гостевой дом.